ата энем жөнүндө акыркы убакта мындай сөз болсо эле ыйлагым келип эле ушундай болуп калдым эмнегедир. Жаш жогору сайын чындап катышпайсың да. Атам менен апам мугалим. Экөө студент кезде Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясына чогуу окушкан экен. 4 жыл чогуу окуп анан окууну бүтөр менен аябай мындай чыныгы таза сүйүүнүн символу катары Айшат Айшнелеринде айтып калышат да. Аябай экөө тең лидер болгон экен, атам өзүнчө спортсмен болгон экен. Кызыл спортивкасы бар эле деп сонун айтып беришет да азыр. Тарбияга келе турган болсок, атам менен апам мугалим болуп, чынында физикалык убакытта алганда көпчүлүк убактысы мектепте өтчү. А бизди үйдө раматылык чоң энем Батма деген чоң энем бар эле. Көз жумганына көп жыл болуп калды. Энем тарбиялаган үйдүн ичинде. Анан кийин чоңоюп маани берсем, негизи эле ата эне баланы тарбиялап атканда баягы отургузуп мындай болбогула, мындай кылгыла дегенге караганда өздөрү үлгү болсо ошол нерсени көп алат экен да. Мен азыр чоңоюп атам менен апамдын мен эс тарткандагы возрастына курагына келгенде окшош эле го проблемалар жашоодо. Ошого мындай туш келгенде, туш укканда ошол кезимди эстеп аттым да. Атам менен апамда ушундай проблема болгондо кандай өздөрүн алып жүрүштү эле, кандай реакция кылышчу эле деп ошону мындай баягы мисал катары, үлгү катары алып, анан мен дагы ошо адамдарга же жашоонун ошо тушкан маселелерге ошого жараша мамиле кылып аттым да. Анан жаман болгон жокмун.